Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардан кыскача. Чүйдө эркек адам апасын мыкаачылык менен сабап салган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарында өткөрүп жаткан жыйында бир нече жетекчи кармалып, Оштун мэрине белек тапшырылды. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде окуу процессине катышпаган 2710 студент окуудан чыгарылды. Ысык көлдө пирс куруп жаткан 8 кишини понтону менен кошо шамал айдап кетти. Эми ушул жана башка маалыматтардан алдыда кененирээк тааныштырып, студияда мен Азамат Байетов. Чүйдө эркек адам апасын мыкаачылык менен сабап салган. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Маалым болгондой, аял учурда ооруканада. Окуя Чүй районунун Акбешим айылында болгон. Милициянын маалыматына караганда 8 июль күнү денесинен көптөгөн жаракаттарды алган 1961 жылы туулган аял ооруканага жеткирилген. Алдын ала маалымат боюнча 7 июль күнү кечинде уулу мас абалында апасына эч себепсиз кол салып сабап салган. Мындан бир нече күн мурун ушул эле үйдүн бөлмөлөрүнүн биринен өрт чыккан. Андан эч ким жабыркаган эмес. Үй ээси тергөөдөн баш тарткандыктан кылмыш иши козголгон эмес. Учурда тергөө жүрүүдө. Балыкчы шаарында дайынсыз жоголгон таксисттин сөөгү табылды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 3 июлда милицияга 23 жаштагы тургун арыз менен кайрылган. Ал 61 жаштагы атасы такси кызматын көрсөтүү үчүн үйдөн чыккан боюнча 2 июлда дайынсыз жоголгонун билдирген. 4 июлда Балыкчы шаарынын түндүк тарабындагы Абрикос дачасынын аймагынан таксисттин сөөгү табылды. Ал бут кийимдин боосу менен муунтулуп өлтүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Кылмышка шектүү катары Балыкчы шаарынын 29 жана 31 жаштагы тургундары кармалып, 2 айга камакка алынды. Ысык көлдө пирс куруп жаткандардын понтонун шамал айдап кеткен. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык кечээ 8 жумушчу Кажы сайдагы пансионаттардын биринин пирсин куруп жатышкан. Жумушчулар көл үстүндө понтон менен иштеп жатканда шамал күчөп, толкун аларды 3-4 чакырымга чейин жээктен алыстатып кеткен. Жерине барган куткаруучулар менен милиция кызматкерлери моторлуу кайыктын жардамы менен 8 адамды аман эсен жээкке алып чыгышкан. Баарынын тең ден соолугу жакшы, жабыркагандар жок деп айтылат маалыматта. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы коопсуздук эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертти. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарында өткөрүп жаткан жыйында бир катар мамлекеттик кызматкерлер коррупцияга шектелип кармалды. Анда Ноокат районундагы кадастр мамлекеттик мекемесинин 2 кызматкери, Өзгөн районундагы сот органынан 1 кызматкер жана Калктык каттоо борборунан дагы 1 кызматкер кармалды. Ал эми Ош шаарынын мэрин башка мамлекеттик кызматкерлерге үлгү катары көрсөтүп, өлкө башчынын атынан атайын унааны белекке тапшырды. Кармалган жетекчилер кимдер? Дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Кабарчыбыз баяндайт. Бул башкаларга сабак болсун. Бирге жаза, миңге сабак деп. Ошто УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өтүп жаткан жыйында бир катар мамлекеттик кызматкерлер коррупцияга шектелип кармалды. Анда Ноокат районунда кадастр мамлекеттик мекемесинин 2 кызматкери 1,5 гектар жайыт жерди мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүп жиберген үчүн кармалса, Өзгөн районундагы сот органынан 1 кызматкер жана Калктык каттоо бөлүмүнөн дагы 1 кызматкер жемкорлукка шектелип кармалды. Мындан сырткары Өзгөн жана Кара Суу райондук салык кызматынын башчылары жыйын учурунда УКМК кызматкерлери алып кетишти. Бир дагы соттук жер жөнүндө сатылбаш керек. Бир дагы соттук жер мамлекеттиги бирөөгө жөнүндө берилбеш. Айрыкча кадастрда иштеген адамдар. Ошол архитектурада иштеген адамдар. Бул сабак болуш. Ата бизде бардак болуп кеткен. Кадастрда каалаган жерин бөлүп берилген. Мына каалаган жерге каалаган номерди кое берип, 1.30 1,5 метр жер сатып берет. Уктун уулу ошол жазаны аласыз. Давайте азыр какие балчыкла өзү сергейлер биринчи карагыла барып тактагы какие мени карагы тактагыла макулбу күнөөсүз болуп жүрбөсүн тактагы күнөөсүз такталган болсо турган коштуруп бүгүн заключить бастырат.
Жыйында Ош шаарындагы Кеңсай массивине бөлүнгөн 800 миллион сом боюнча да маалымат айтылды. Анда 10 жылдан бери токтоп турган иш 30% чейин гана аткарылган. Анын кесепетинен мамлекетке 260 миллион сом зыян келтирилгени аныкталган. Бул боюнча жооптуу адамдар тез аранын ичинде жоопко тартуу тапшырмасы берилди. Кеңсай массиви боюнча ошол 2011 жылы 800 миллион сом акча каралган экен. Бирок ошол жердеги жумуштар бир 100 миллион тегеринде жумуш жасалган, ошол бойдо калып кеткен. Ал биринчи ошол Ош-Нока жолунан суу түтүкчөсү тартылыш керек болчу экен. Ал дагы калып кеткен, жумуш жасалбай, андан башка 110 киловаттык подстанция курулуш керек экен. Ал 110 киловаттык линия келген, бирок подстанция кете бир 30% бүтүн токтоп калган. Ошол боюнча акча дагы жок, подрядчиктер да жок. 260 миллион сомду ким зыян келтирсе, ордун алып келип коюп койсун. Сегодняшний день начинаете задерживать тех людей, которые нанесли ущерб государству. 260 миллионов сом. Вы поняли? Кто бы то ни был, найдите, ищите. Макулу бүгүнөн баштап чечим кабыл алынды. Бүгүнөн баштап чечим кабыл алып, Кеңсай боюнча 260 миллион сомду зыян келтиргендерди жоопко тартат. Атайын кызматтын башчысы шаар жана облус аймактарындагы жасалып жаткан жумуштарга да токтолду. Андан Ноокат шаарындагы айланма жолду көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери бүгүнкү күнгө чейин жасалбаганын сынга алып, шаар жетекчисин тилдеп, август айына чейин көрктөндүрүүгө убакыт берди. Эмне үчүн Ноокат шаарынын жолуну мына былтыр президентибиз тапшырма берип, биз 3 айдын ичинде ошол жерде күнү-түнү туруп бүтүргөн. Эмне үчүн ошол жердеги центральный көчөдөгү круговой до сих пор азыр мен барып көрүп келдим, эртең менен. Ошол бойдон турат бозор. Эмне үчүн? Ошол иштегенбиз. Качыбек Атачевич, ал жерде биз күндөгү эртең менен саат 1:30 баштап тазалап суу жууп турабыз. Дагы жол айтайын. Сиз мен круговойда, эмне үчүн круговой бозор турат? Эмне үчүн бозор турат? Алдыда жогорку окуу жайлардагы текшерилет, анда сабакка келбеген студенттерге баа коюп окуусун бүтүрүп жаткан мугалимдер аныкталып жоопко тартылат. УКМК төрагасы Кыргыз Улуттук университетинде жүргүзүлгөн иликтөөлөрдү мисал келтирип, окуу процессине катышпаган 2710 студент окуудан чыгарылганын билдирди. Мына азыр эле бүгүн эле маалымат чыкты, кече ушул аныктап чыгышты. Бишкектеги Улуттук университетте 2710 студент мыйзамсыз окуп атышты. То есть алар окушкан эмес. Же окууга келбейт, же экзамен тапшырбайт, же сессия тапшырбайт. Бирок аларга баягы баалары коюлуп, зачеттору коюлуп, курска өтүп, дипломдорду алып атышты. 2710 адам студенттер айдалып жүрүштү. Кече эле КТУ Кыргыз техникалык университети, кайсы университет эсиме чыгып калды. Аны дагы ошо ректор менен проректор алып чыгып атып, 59 адам ал жерде. Ал адамдар жалаң чекелик жарандар экен, Кыргызстанга бир да жолу кирип коюшпап атышты. Жалпы жыйында Камчыбек Ташиев аким мэрлерге Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевди үлгү катары көргөздү. Президенттин атынан унаа белек кылып жатып, жетекчилерди дайыма эл аралап күн түн дебей иштөөгө чакырды. Президентибиз жеке өзүнө беришин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен суранып атат. Ошондо бир кол чаап коюңуздар. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик болсун, ден соолуктуу болуңуз, жакшы иштеңиз, мындан кийин да жакшы иштеңиз. Мына жылда бирден белек алып турсаңыз, кудайга жакшы болот. Рахмат. Экенин кызмат кылам. Силерге да белектер буйрун. Белгилей кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда өткөн жыйында Токмок шаарынын мурдагы мэри Максат Нусубалиев шаар куруу мекемесинин жетекчиси коррупцияга шектелип кармалган. Андан кийин бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдаланбаган үчүн Кара Балта жана Шопоков шаарынын мэрилери да кармалган болчу. Буга байланыштуу 2025-жылдын сентябрь айынан баштап республикалык казынадан бөлүнгөн каражатты кайсы жакка жумшаганы боюнча жергиликтүү жетекчилерди атайын комиссия текшерип чыкмай болду. Толбай Бурканбеков, Марufcan Шакиров, Ош ТВ. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыгында окуу процессине катышпаган 2710 студент окуудан чыгарылды. Бул тууралуу УКМК маалымдады. Маалыматка ылайык айрым студенттер сабакка катышпай туруп, расмий түрдө окуу тизмесинде жүргөн. Бул факты боюнча Жазык кодексинин 346-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери улантылып, бул мыйзам бузууга тиешеси бар кызмат адамдары аныкталууда.
УКМК билим берүү тармагындагы мындай коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөшүүнү улантаарын белгилейт. 1 августтан баштап Улуттук статистика комитетинин облустук башкармалыктарын жоюу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка ылайык оптимизациянын алкагында негизги жана жардамчы кызматкерлерден турган 100 штат кыскарат. Чечим мамлекеттик статистика чөйрөсүндө борбордук жана облустук деңгээлдер ортосундагы кайталануучу функцияларды жок кылууга, шаардык деңгээлде респонденттер менен тез иш алып барууга жана борбордук аппараттагы аналитикалык, методологиялык ишти күчөтүүгө багытталган. Өнөктүктүн алкагында үнөмдөлгөн каражат кызматкерлерге кошумча сыйакы төлөөгө жана башка материалдык колдоолорго жумшалат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле буга чейин Улуттук статистика комитети расмий отчет формаларын 246дан 119га чейин кыскартканы кошумчаланды. Ички иштер министрлигине жана жергиликтүү бийликке күйүүчү майды мыйзамсыз сатуу боюнча иштерди кароого ыйгарым укук берүү сунушталууда. Коомдук талкууга чыккан мыйзам долбоорунда күйүүчү майды желим идиштерге куюп, көчөлөрдө сатуу күч алып, кооптуу тенденцияга айланып баратканы белгиленген. Бул боюнча жоопкерчиликке тартуу салык органдарына жүктөлгөн. Бирок салыкчылардын саны аз, көпчүлүгү кеңсе иштеринде же посттордо иштегендиктен реалдуу көзөмөл жетишсиз болууда. Мындан улам бузууларга жеринен чара көрүү үчүн Ички иштер министрлиги өрт коопсуздугу жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ыйгарым укук берүү зарыл деп жазылат негиздемеде. Ошондой эле мунай затты алып келүү, сактоо, өндүрүү жана сатуу тартибин бузган жарандарга карата жаза колдонууга кеңири мүмкүнчүлүк ачылары белгиленген. Жашы жете электер үчүн абакта олтурган өспүрүм 12 жылдан кийин энеси менен жолукту. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Вознесеновка айылындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 14 мекемесинин 15 жаштагы тарбиялануучусу балдар үйүндө чоңойгон. Мекеменин кызматкери баланын өтүнүчү менен анын энесин таап беришкен. Жолугушуу үй бүлөлүк байланыштарды жандандыруу жана моралдык колдоо көрсөтүү максатында өткөрүлгөн. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы мындай демилгелер аркылуу соттолгондордун социалдык адаптациясын жана руханий абалын бекемдөөнү көздөйт деп белгилешти мекемеден. Өспүрүм бул жолугушууну жашоосундагы бурулуш учур катары мүнөздөгөнү кошумчаланды. Жуунда заводунда зыяндуу заттарды жок кылуучу технологиялык жабдуу орнотулууда. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өткөн брифингде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин өнөр жай коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Дөөлөтбек Мундузбаев билдирди. Анын айтымында даттануулардан кийин министрлик заводду пландан тышкары текшерип, айрым кемчиликтерди жоюу боюнча көрсөтмө берген. Учурда жуунда көрсөтмөлөрдү аткарып жатат. Экологияга зыян тийгизбеген жабдыктар орнотулууда, деди Мундузбаев. Ал ошондой эле бул жабдык 2025 жылдын октябрына чейин ишке кирерин белгиледи. Өндүрүш жана казып алуу иштери жүрүп жаткан жерде зыяндуу заттар чектен ашышы ыктымал. Аларды текшерүүлөрдү аныктап, кемчиликтерди жоюуга 1 айлык мөөнөт беребиз, деди ал. Өз кезегинде министрликтин экологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башкы инспектору Гүлмира Тургунбаева адистер жер кыртышынан үлгү алып, зыяндуу заттар чектен ашкан учурларда айып салынаарын кошумчалады. Эскерте кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орунбасары Данияр Амангелдиев жуунда заводу модернизациялана турганын, иштер 2025 жылдын аягына чейин аяктаарын билдирген. Жалпысынан заводко $167 миллион инвестиция салынат. Бул бензин өндүрүшүн ЕЭПтин К5 экологиялык стандартына ылайыкташтырууга мүмкүндүк берет. Ысык көл облусундагы 822 конок үйдө саркынды сууларды тазалоочу курулмалар жок. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы башчысынын орунбасары Асель Мамбетова билдирди. Анын айтымында облус аймагында 932 конок үй бар. 165 пансионат, 64 мейманкана, 37 боз үй шаарчылары болуп, жалпы 1198 рекреациялык объект катталган. Алардын ичинен 822 конок үйдө саркынды сууну тазалоочу курулмалар орнотулбаганы аныкталып, өтө начарларынын иши убактылуу токтотулду.
Эмдиги жылы жок дегенде алардын жарымы тазалоочу курулма орнотуп же борбордук канализацияга кошулат деген үмүттөбүз. Эгер объект эрежени бузса, анда 13 миңден 28 миң сомго чейин айып салынат. Кайрадан кайталанса, ишмердүүлүгү токтотулат. Азыр бул багытта кеңири иш жүрүүдө. Туристик сезон башталгандан бери 5 пансионаттын иши токтотулду, деди Мамбетова. Эске салсак, 2022 жылдын апрелинде президент Садыр Жапаров Ысык көлдөгү пансионаттар менен конок үйлөргө 2023 жылдан тарта тазалоочу курулмасы жок иштөөгө тыюу салган. Кыргызстанда алгачкы ретро автомобилдер музейи пайда болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтомунда айтылган. Анда мурдагы Батыш автобекетинин имараты музейге айланары, аны Invest KG холдинг компаниясы жасай турганы айтылган. Токтомго ылайык компания Бишкектеги 34 гектар жерди 49 жылга ижарага алат. Ишкана бул жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү, коомдук жайларды жана сейил бактарды курат. Ошондой эле тазалык ишканасына 2 жаңы база жана административдик имарат салып бериши керек болот. Долбоор 10 жылдын ичинде ишке ашырылат. Курулган турак жайдын 10% же анын акчасы Бишкек мэриясына өткөрүп берилиши шарт. Өлкөдөгү кунарсыз жайыттар 20 жылга чейин ижарага берилет. Анда ижара акысы жер салыгынын көлөмүндө белгиленип, алган адам жайыттын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга милдеттүү болот. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Бул кадам менен пайдаланылбай жаткан жерлерди кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк жаралары белгиленүүдө. Эми өлкөдөгү кунарсыз жайыттар 20 жылга ижарага берилет. Анда жерди иштетүүгө алган адамга жайыттын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу талабы коюлат. Ижара акысы жер салыгынын көлөмүндө белгиленген. Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги муну менен пайдаланылбай жаткан жерлерди кайра иштетүүнү көздөөдө. Анткени малдын саны көбөйүп кеткендиктен өлкөдө жайыт пайдалануу маселеси курчуган. Алсак Ош облусунда бүгүнкү күндө 38 миң гектар жер кунарсыз жайытка айланып пайдаланылбай турат. Муну менен малга тоют көйгөйү да жаралууда. Маселени чечүү максатында облуста быйыл 4 миң гектар кунарсыз жайытка тоют өрөндөрү себилип, асылдуулугу начар жерлердин абалы жакшыртылган. 8 миң гектар жерден быйылкы 2025 жылга 4231 гектар жерди чөбүрөндөрү менен эспарсеп менен эгүү жумуштары аткарылды. Анын ичинен 38 тонна чөп уруктары, 28 тонна эспарсеп уруктары ошол кунарсыз жайыттарга себилди. Ошол токтомдун алкагында бир топ жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө ошол жайыт акылардан 37 миллион сомдон ашык акча чогултуп, анын ошол 3,1% жана жайыттар жөнүндө мыйзамга ылайык жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга жумшалып келет. Учурда жалпы республика боюнча 614 миң гектар кунарсыз жайыттар аныкталган. Бул жерлерди өздөштүрүп, жашыл аймакка айлантуу бүгүнкү күндүн негизги көйгөйү болууда. Ал негиздүү аймактарда асылдуулугу начар жерлерге чөп өстүрүп, калыбына келтирүү талаптары коюлуп жатыптыр. Учурда Манас айыл өкмөтүндө кунарсыз жайыттарга 1000 тоннадан ашуун өрөн себилген. Жалпысынан алганда бизде 7608 гектар жайыт жерибиз бар. Анын 7000ге жакыны таза жайыт, ал эми 1000ге жетпеген жери бул баягы кунарсыз жайыттар. Азыр эми өзүңүздөр билип атасыздар, климат өзгөрдү, баягы күндүн күнгө өзгөргөн артында кунарсыз жайыттар көбөйүп атат да. Бирок ага биз ошол айыл өкмөттөн, ошол бийлик тарабынан ошол кунарсыз жайыттарга каршы күрөшүү боюнча, аларды чөптөрдү өстүрүү боюнча, аларды тоют максатына колдонуу боюнча биз арандарга келишим менен арендаға берүүдөн пландап атабыз. Ошол эле катарда быйыл 200 гектарга жерге экспресс, беде 1,5 тоннадай баягы чөптүн түрлөрүн эктик. Барган сайын жайыттардын абалы начарлап, такыр жерге айланышы дыйкандарды да түйшөлтүүдө. Ал себептүү малга тоют камдоо көйгөйү курчууда. Буга чейин кунарсыз жайыттардан гектарына 12 сомдон салык алынып келген, бирок аны өздөштүрүп, калыбына келтирүү оңойго турбайт дешет. Жайыт жерлерде тоют даярдоо максатында элге ыңгайлуу кылып ижарага бергенге жакшы болот эле негизи. Азыр көрүп атасыздар, тоют маселесинен көйгөй жаралгандыгы үчүн азыр чөптүн баасы, беденин баасы кымбаттап атат. Мен ойлойм, ошо жердин таңкыстыгынан бекер жаткан жерлерди, иштелбей жаткан жерлерде иштетпегендин айынан ушундай
учурлар кездешти деп ойлойм. Кыргызстандагы жайыттардын аянты 9 миллион гектар. Ал эми 2024 жылдын аягына карата өлкөдө бодо малдын саны 2 миллионго жакын экени такталган. Кой эчкинин саны 6 миллиондон ашса, жылкылардын саны 553.531 башты түзөт. Алмагүл Эркебай кызы, Маруш Шакиров, Ош ТВ. Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасы медициналык кызматкерлердин күнүн белгиледи. Иш-чарада саламаттыкты сактоо тармагында үзүрлүү эмгектенген дарыгерлер сыйланды. Анда ак халатчандардын калк саламаттыгын бекемдөөгө кошкон салымы белгиленип, өз кесибин татыктуу аркалаган дарыгерлерге төш белги, ардак грамоталар тапшырылды. Майрамдык жыйын медиктердин эмгегин даңазалоо жана алардын коомдогу ордун белгилөө максатында жогорку деңгээлде уюштурулду. Генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич келип, ушул оорукананын аймагын бир сере кыдырып, ремонттук иштер менен таанышып кетти. Андан сырткары Камчыбек Кыдыршаевич ушул оорукананы, облус тарабы бириккен клиникалык оорукананы заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздоого өзүнүн көмөгүн көрсөтөрүн убада кылып кетти. Биз дагы аябай үмүт кылабыз. Бул деген бизге дагы мындан ары иштегенге шыктандырып, биздин медицина кызматкерлерине чоң дем бермекчи деп ойлойм. Анан учурдан пайдаланып, сиздердин телевидение аркылуу жалпы медицина кызматкерлерин, анын ичинде биздин Ош облус аралык бириккен оорукананын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Үй-бүлөлүк бакыт каалайм. Ушул канча адамдарга өмүр улап, өмүр тартуулап келип жатышат. Ушул эмгегине канча өмүр тартууласа, ошончо жакшылыктар кайтып келе берсин, бар болушсун. Майрамыңыздар менен. Азырынча сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар мына ушулар. Алдыда Ош ТВнын эфирин дүйнө жаңылыктары улантат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.